Саламатсыздарбы? Биз дагы бир жолу алфавитти кайталайбыз. Анда баштадык. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Бул жалпы жонунан айтылганда ушундай айтылат. Эми арасында кээ бир тамгалар бар. Аларды кандай айтылышын бир сыйра карап өтөлү. Бул жерде 4 тамга бар. D, N, T, L. Ушул тамгаларды айтканда тилибиз тишке тийбейт, тиштин өйдөсүндөгү таңдайга тиет. Андан тышкары негизи эле англис тилинде алфавитти тамгаларды айтканда биз мындай үнүбүздү арт жактан, анан мүмкүн болушунча мурундан үндү чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Мисалы үчүн карасаңыздар бул жерде I тамгасы. I арт жактан чыгат үн. Андан тышкары мисалы M, N, N болбойт да. M, N болот. Мисалы бул жерде X тамгасы бар. X болбойт. X болот. Мына ушундай англис тили алфавити боюнча кыскача ушинтип таанышып өттүк. Мына ушундай жаттасак биз тамгаларды туура жаттаган болобуз.